Ой, Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк. Анын келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок, эмне үчүн болбойт? Болот, Кудай кааласа. Бүгүн 11 октябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Манас шаарындагы мектептерге 100 дана интерактивдүү доска тапшырды. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мектеп директорлору жана мугалимдер катышты. Биздин ушул Манас шаарыбызда шаар болгондон кийин биз мындай мектепти катуураак колдоюн деген оюм бар да, менин мектептерде. Так. Ошондуктан бүгүн сиздерге ушу Жалал Абад шаарына моундай мына өзүңүздөр көрүп тургандай бирөөнү чыгарып койду батайып. Ушундай интерактивный доскалардан 100 штук алып келдик. Ошонун бардыгын 100 штук бардык мектептерге бөлөбүз. 28 мектебибиз бар экен. Ошого бирөөнө 2ден тиет, бирөөнө 3дөн тиет, бирөөнө 5ден тийиш мүмкүн. Так, бөлүп алып ошону иштетесиздер. Анан мындан кийин азыр дагы опрос кылдырам. Эмне керек биздин мектептерибизге? Опрос кылдырып, алар дагы алып келтирип берем. Макулбу? Ошентип силер колдойсуз. Ошентип колдоо болуп туруп, биздин кайсыл бир убактарда мүмкүн ушулардын пайдасы тийип туруп, балдарыбыз жакшы окуп туруп, 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин сонун балдарыбыз чыгып калат. Шаарыбызга жалпы 100 интерактивдик панель келди. Бул жана сенсордук панель деп коет. Ошо чоңойтуп, кичирейтип, жанагындай функциялары бар, сенсорный функциялары бар, аябай мындай акыркы технологиялардан бул. Ошондуктан бул белек бизге Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичтен келатат. Ага терең ыраазычылык билдиребиз. Камчыбек Ташиев интерактивдүү досканын окуучуларга чоң пайдасы тиерин айтып, билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Буга улай эле бир катар аткарылып жаткан иштерге да токтолду. Бул жерде мына азыр чоң дворец спортубуз салынат. Бул жерде филармониябыз салынат, музейибиз салынат. Республикада эң чоң, эң көп мондай медициналык жабдуулары менен современный кардиологический центр салынат. Республикабыздын бардык баягы жүрөк оору, кан тамыр оорулары менен, давление менен ооруган оорулар көп билесиздер. Ошолор келип лечение ала турган, жана ошолорду татыктуу дарылай турган чоң кардиологический центр салып атабыз. Специально мамлекеттик деңгээлинде. Так, биз эле эмес, Фергана өрөөнүндөгү башка коңшу мамлекеттерибизден келип дарыланса да турган болот. Мына Акылман чоң мектебин салдырып атабыз. Андан сырткары мен кечээ эле мына шаардын мэрине айттым, мектептер жетпей атса керек шаарда. Себеби мына силердин тизмеңерди карап аттым. Мен өзүм деле мурда билчү элем, бирок бери тизмеңерди карап атса, мына баягы проектная мощность деп коет мектептин. 1000 адам окуй турган жерге 3000 адам окуп атат. 500 адам окуй турган жерге 1000 адам окуп атат. 1,5 адам окуй турган жерге 2000 адам окуп атат. Туурабы? Ушинтип балдарыбызды жакшы шарт түзө албай атабыз. Демек, ошого шарт түзүшүбүз керек. Азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин. Кудайга шүгүр. Мурдагыдай эмеспиз. Мурдагыда бир шаарга бир мектеп куруп алсак, тимир төбөбүз көккө чыккыдай болуп сүйүнчү. Андай эмес азыр. Мектеп шаардын мэрine айтып атам. Эмне кемчиликтер болсо айткыла, жасайлы, жардам берели. Бирок ошонун бардыгы эффективдүү, пайдалуу жана максаттуу болушу керек. Жөндөн эле чачылып төгүлүп кетпеш керек эч нерсе. Мына мен күнү-түнү тынбай, ушунун артынан карап жүрөм. Күнү-түнү тынбай. Суббота, воскресенье деген жок. Так, азыр кичине буквально 45 минут убактым бар эле, 15-20 минут кичине демалып алам. А так, убакыт жок. Шуну карашыбыз керек биз. Аны акчаны бөлүп берип коюш бир, аны караш керек. Мына азыр ушу силерден чыгып алдым да, тиги Винсокозго барам. Винсокоздо 1000 квартираны эртең октябрдын аягында президентибиз келет, элге тапшырып бергенге даярдап атабыз. Ошол жердеги бөлүнгөн, ошо 1000 квартира канча акча бөлүнгөн, кандай эффективдүү пайдаланган, ал экономикалык жагыны, социалдык жагын жана башка жагын бүт карап чыкканга убакыт керек. Ана ошолорду барып сен текшерип келчи деп койбостон, өз көзүм менен барып көрөйүн деп ушул чукарып беребиз. Так? Мына ошондуктан Жалал Абад шаарына дагы эмдиги жылы жок дегенде бир 2-3 мектеп жок дегенде 2-3 мектеп салышыбыз керек. Жалал Абад шаарына.
Bilbeyim, meni жақсы көрүшөбү, жаман көрүшөбү, кандай кылышат билбейм. Бирок мага келе беришет. Жалал Абад шаарына бир нерсе кылып берейинчи дешип элечи. Коркуш ал. Бирөө келип мен Жалал Абад шаарына мектеп салып берет кандай дейсиз деп. Пожалуйста деди, мына айтып атам. Давай жерди бөлүп бергиле, эртең мектепти баштасын. Салып берсин. Биз бюджеттен акча бөлүп берели баштайлы. Туурабы? Ошон сыңардай бирок эми ошо салынган мектептер, бүгүнкү күндөгү иштеп аткан мектептерде иштеген мугалимдер, ана мугалим ага эжекелер, туурабы? Мугалим ага эжекелер баягы мектеп биз окуганда кана ташиып турчу дейт элеңер го, эсиңердеби? Кана мектеп директорлору тургулачы көрөлү. Рахмат сиздерге, урматтуу мектеп директорлору. Мына бул жерде 20 чакты мектептин директору турат экенсиңер, отуруңуздар. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Мына урматтуу мектеп директорлору, өзүңүздөр баш болуп, мектептин мына мугалимдери жаныңарда коллективде бирге чогуу балдарды тарбия жаатына катуу көңүл бурушубуз керек. Тарбия жаатына. Мурда эгерде мектепте кайсыл бир уруш талаш болуп кетсе, происшествие, жандай мындай болуп кеткен болсо, бекиткенге аракет кылат. Андай кылбаңыздар. Аны менен биз мектепти оңдой албайбыз. Ошол уруш талаш болуп кетеби, жаман окуучулар чыгабы, же болбосо ушундай жаман окуялар болобу, анын наоборот биз ачыкташыбыз керек деп, анын баягы себебин, причинасын алып чыгып туруп, ошону дардашыбыз керек. Дардашыбыз керек. Бул тарбия жагынан. Тарбия болмоюнча эч кандай ийгилик болбойт. Ошондой эле Манас шаарында дагы жаңы 10 мектепке муктаждык бар экендигин айтып, жакынкы 3 жыл ичинде бул маселе чечилерин айтты. 28 мектеп болсо жок дегенде Жалал Абадка дагы бир 10 мектеп керек экенин мен түшүндүм. 10 мектеп болсо, Жалал Абад шаарына дагы бир 10 дополнительный мектеп болсо, мощный бардык баягы столовойлору менен, актовой залдары менен, спорт залдары менен, спорт площадкалары менен, жөнөкөй мурдагыдай ашар-пашар жолдор менен мектеп курбайбыз азыр биз. Курсак стандартный кылып турабыз. Ошентип бир 10 мектеп куруш керек экен, туурабы? Ушуну бир 3 жылда куруп чыгарсак болобу деп мен ойгоз бөлүп атам. Жылына 3-4 десак, туурабы? Ошондо азыркы силердин класстарда, бир класста 60-тан, 50-дөн, 45-тен окуган адамдар почти жок болуп калат. Эң эле көп болсо 40-тан, 30-дан болуп калат. Туурабы? Ошондо бир аз кичине болсо да регулярдуу кылабызбы деген ойдомун. Ошондуктан мына мен ушул сиздер менен жолугуп, маалыматтарды алып, мондай аралагандан кийин өзүмө ушундай ой келди. Манас шаарына Кудай буюрса 10 мектеп курабыз. Мындан сырткары, Жалал Абад шаары Манас шаары болуп өзгөрүшү, Борбор шаардын Манас шаарына көчүрүлүшү тууралуу коомдо айтылып жаткан сөздөргө өзүнүн пикирин билдирди. Жалал Абад шаарыбыз азыр эми Манас шаары болуп которулду, Манас шаары болуп кайрадан аталды. Мен ушул жерде бир эки оюмду айтып кетейин, шаарга байланыштуу, эгер уруксат берсеңиздер. Себеби дегенде коомчулук тартууду ойлоп, пикирлер айтылат, көпчүлүктө көп ойлор пикирлер айтыла берет, билесиз. Бирок негизинен биз негизги стратегиялык максатты багыт кылып алышыбыз керек да. Көптөгөн адамдарыбыз, жөнөкөй адамдарыбыз, жашоочуларыбыз, жана башкаларыбыз көпчүлүгү түшүнбөшү мүмкүн. Бирок стратегиялык багытты алганыбызда биз Жалал Абад шаарын Манас деп атаганыбыз бул эң туура болот. Себеби бул келечекке багытталган маселе. Туура мен деле ушу өмүр бою ушу Манас шаарында жашап, Манас шаарында, Жалал Абад шаарында жашап, Жалал Абад шаарында чоңоюп, Жалал Абад шаары биздин акылыбызга, эсибизге, денебизге, баары жагыбызга сиңип калган шаар, Жалал Абад деп. Мен деле Жалал Абадты жакшы көрөм, аталышын да жакшы көрөм, башчасын жакшы көрөм. Бирок ошол эле мезгилде, урматтуу туугандар, биз келечекке да ойлоп коюшубуз керек. Келечекти ойлошубуз керек. Мына Манас шаары деп атадык, буюрса, Кудай буюрса, азыркы мына биз сиздер менен чогуу азыркы муундагы адамдар өзүбүзчө Манас, Жалал Абад шаары деп мындай кыжаат боло беребиз. Бирок биздин кийинки муундарыбыз, азыр мектепте окуп аткандар, андан кийинкилер, азыр мына жаңы төрөлүп аткандар эртең Манас шаарынын тургуну болуп, өздөрүнүн өтө бийик духта сезишип
Өздерінің Манастың тұқымдары екендігін білішіп, өздерінің бұл тарихтағы ордуны білішіп, өсе тұрған чоңдай мұғын пайда болады. Мына ошоға біз бағыт алышымыз керек. Ошоға бағыт алышымыз керек. Әркім әртүрлі атай береді. Мана, то есть Жалал-Абад шаарының тарихында Жалал-Абад қайдан келіп шыққан, не болып шыққан, ешбір тарихшылар тақ атап бере алмады бізге. Bir de tarihçi tağata beri almadı. Birisi aytat tigil Ferganadan kelip kalgan bir kişinin аты ekan deydi. Birisi aytat bu bayağı musulman kitaplerinden alıngan bir sözdörдүн негизинде болгон deydi. Dagı birisi aytat keçe bir жомокчу bir саясатчыбыз бар. Ал айтып атат bir хан болгонбу, bir шах болгон экен, ошонун 5 баласы болгон экен. Birisi Begabad, birisi Jalal-Abad, birisi Kemprabad eкен деп алып жомогун айтып отурат. То есть ошентип отуруп, муну тактаган эч ким жок. Тарих тактай албай койду. А Манас деген бул. Манас биздин ар бир кыргыздын канына сиңген, ар бир кыргыздын оюндагы, максатындагы, жүрөгүндөгү сөз. Мен Манастын тургунумун, мен Манастын тукумумун, мен Манас шаарынын жашоочусумун деген бул кандай деген чоң сыймык, туурабы? Сезгендер, билгендер, акылы барлар, тетиктүү акылы барлар жакшы түшүнүп атсаңыздар керек. Ошондуктан Манас шаарынын аталышы боюнча мен ойлоймун, биз эң туура стратегиялык багыттагы, келечектүү багыттагы жакшы туура чечим кабыл алдык деп эсептейм. Биз ушул маселени, биздин койгон шаардыктарыбыздын койгон маселесин колдой берген биздин урматтуу президентибизге ыраазычылык билдирип коелу. Рахмат. Урматтуу туугандар, эми мына Манас шаарыны мындан ары өркүндөтүү план проекттери боюнча мен дагы айтып кетейин. Манас шаары болгондон кийин, демек биз ошого татыктуу шаар болуп, Манас Кыргызстаныбыздагы эң бир алдыңкы шаарлардын катарына барып кошулуш керек. Аны үчүн көптөгөн эмгек керек, көптөгөн убакыт керек, көптөгөн адамдардын акыл эси керек, тажрыйбасы керек дегендей. Жаштарыбыздын демилгеси керек. Ошону ар бирибиз чогулуп алып туруп, бир мүчтүн болуп аракет кылышыбыз керек. Так, аракет кылышыбыз керек. Чын чынында Манас, Кудай буйрса, мен өзүмө ишенем, мен өзүмдай келечекке ишенип турам. Манас шаары чынында Кыргызстаныбыздын эң алдыңкы шаарлардын бири болот келечекте. Аны үчүн биз аракет кыла беришибиз керек, Жакында буйрса, мен ойлоймун, биз ошо Манас шаарынын, азыр Манас шаары облустук деңгээлдеги шаар. Биз эми муну республикалык деңгээлдеги шаарга айландырабыз. 2026 жылдан. Манас шаары 2026 жылдан баштап республикалык деңгээлде 3-чү шаар болот. Официалдуу түрдө. Бул Бишкек, Ош, анан Жалал-Абад болот. То есть Манас болот. Так? Анан 3-чү болот. Көрдүңүзбү, мен дагы деле Жалал-Абад деп адашып кетип атам да, себеби Жалал-Абад деген атты мен деле сүйчүмүн. Мен деле сүйөмүн. Бирок Кудай кааласа келечекте биздин Манас шаарыбыз андан да жакшы болот. Анан сырткары саясатчылар буга чейин айтып атышпады көпчүлүгү. Мен мына биринчи жолу айтып атамын. Ой, Манас шаары борбор болот экен, Манас шаары борбор болуп кетиши мүмкүн экен, тияк деп. Аны келечек көрсөтөт. Биз ошого татыктуу болсок, эмне үчүн болбойт? Болот, Кудай кааласа. Татыктуу болушубуз керек. Аны үчүн шаарыбызды даярдашыбыз керек, элибизди даярдашыбыз керек, журтубузду даярдашыбыз, психологиябызды даярдашыбыз керек. Борбор болуш оңой эмес. Жөн эле борбор деп атап коюш болбойт. Ага даярданышыбыз керек. Аны үчүн биздин мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр эле ушул имараттан чыга калып эле карасаңар, кандай деген чоң бизде стройкалар жүрүп атат. Канчалык көптөгөн финансылык каражаттар Жалал-Абадга келип атат. Ошолордун баардыгы ушу Жалал-Абад шаарын өздөштүрүп, башка шаар кылып, сонун шаар кылып, мындай современный типтеги шаар кылып өстүрүүгө багыт болуп атат. Бул мына акыркы 3-4 жылдардагы чоң эмгектердин бири болуп атат. Бул башталышы гана. Мындан ары дагы көбөйөт. Ушул кыргыз эли, кыргыз мамлекетинин өтүшү үчүн
жүзден күш қуатын толқыған деңіз болсын. Аллахтың жаман сөзден, жаман көзден, ызычудан сақтасын. Табиғаттың тіршіліктерін сақтасын. Şu күш қуатымыз жазбай, şu денілген жазбай, кіргіз жері үшін дағы Манас батаре батыр бар. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.